Демонстранттар эркиндик деп кыйкырып жатышат. Гавана шаарынан мындай сөздү дайыма эле уга бербейсиз. Оппозиция кубалыктардын көчөгө чыгышын дээрлик 30 жылдагы өкмөткө каршы ири демонстрация деп атады. Көчөдө басып бара жатканыбыз үчүн коопсуздук кызматкерлери кызым экөөбүздү сабап салышты. Адамдарга каршы репрессия болбосун деп чыктык. Ачка отурабыз. Гавана шаары кыйрап жатат. Үй жайыбыз жок. Биздин эч нерсебиз жок. Ал эми алар болсо акчасы менен мейманканаларды куруп жатат. Демонстрациялар Флоридада дагы болду. Мында кубалык качкындар аларга тилектештигин көрсөттү. Кубанын президенти өкмөткө каршы демонстранттарга коркунуч жаратып жатат деп башаламандык үчүн АКШны айыптады. Революционерлер гана көчөгө чыгарын көрсөтүү үчүн шаардын революционерлери менен бирге бул жерге келдик. Эгер алар провокация жасаса, анда биз алардын конституциялык укуктарын бузбастан туруп, аларга каршы чыгабыз. Алардын көчөлөргө чыгышына мүмкүнчүлүк бербейбиз. Мындай сөздөр коммунисттик өкмөттүн тарапташтарына шык берип, айрымдары ошол демонстранттарды курчоого алып кармап жатса. Башкалары демонстрацияларга каршы акцияга чыгышты. Биз 60 жыл мурун жетишилген баалуулуктарыбызды коргоп жатабыз. Анткени ал үчүн көп кан төгүлгөн. Капитализм эч качан кайтып келбейт. Кубаттуу өлкөлөр каржылаган адамдар кайра эч качан көчөлөргө чыкпайт. Ал үчүн алгач бизди өлтүрүшү керек. Кубада мындай демонстрацияларды сейрек көрөсүз. Бирок өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны рекорддук көрсөткүчкө жетип, чыңалуу күчөп жатканда демократияга умтулуу да күч алууда.